Alhamdulillah жамаат ар бир жакшылыктын дагы, жамандыктын дагы башталышы болот, анан аягы болот. Бирок жакшылыктын башталышы дагы жакшы болот, аягы дагы жакшы болот. Бу дүйнөдө дагы жакшы болот, ахиретте дагы жакшы болот. Эмнеге десе, Аллах Таала жакшылык кылган адамдардын өмүрүнө береке берет. Алардын жашоосу жакшы болот, алардын өлүмү жакшы болот, алардын кабыры жакшы болот, алардын сурак сабалы жакшы болот, алардын ахиреттеги жашоосу жакшы болот. Ушул жакшылыкка себепчи болуп аткан жакшы адамдарыбыз бар. Аллах Таалам ыраазы болсун. Ар дайым ушул усталарыбыз иштегенде усталардын акысын кечиктирбей, усталардын акысын пайгамбарыбыздын хадисине амал кылып, өзүнүн учурунда берели деп, ушундай бир усталарыбызды дагы учурунда ыраазы кылып аткан берешек мусулман туугандарыбыз бар. Пайгамбарыбыз деле өзүнүн куттуу хадисинде айтып атпайбы? Ким бир кызмат менен бирөөнү иштеткен болсо, териси катыйректе кызмат акысын бергиле деп айткан. Пайгамбарыбыздын хадисине амал кылган ушундай берешек мусулман туугандарыбыз көп болсун. Ушул пайгамбарыбыздын куттуу хадиси менен жашаган, Аллах Тааланын ыйык аяттары менен жашаган, ушундай бейиштик, ахиреттик, кыяматтык мусулман туугандарыбыз көбөйсүн. Ошолордун берекетинен Аллах Таалам мал, жан бизге береке берип атат. Аллах Таалам баарыбызга рызкы берип атат. Аллах Таалам биз аркылуу дагы башкаларга рызкы берсин иншалла. Себеби жакшы инсандар бар экен, күн чыгып атат, күн батып атат, адамдарга рызкы берип атат, өмүр берип атат, жашоо берип атат иншалла. Ушул усталарыбыз дагы ар бири 1000 сомдон ошол Уркия эжебиздин үй бүлөсүгө салым болуп калсын деп 1000 сомдон салым коюшат. Ал эми бул жерде усталарыбызга жалпы 85 000 акча беришибиз керек эле. 1000 сомдон түшүп беришти усталарыбыз. 7 уста иштедиңиз, а? 7 уста иштеди. Аллах Таалам ыраазы болсун. Ушул усталарыбызга дагы Аллах Таалам тапкан акчаларына береке берсин, ибадаттарына береке берсин. Мына азыр акчаңыздарды берип атам. Аллах Таалам ыраазы болсун. Мына аксакал тагабызга ыраазы болуңуздар. Аллах Таалам кабыл кылсын, талайдан мына ыраазы болуңуздар, машалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.